эл арасында кадыр бактуу, абройлуу баланча болуш керек дегенден сырткары, ал деген баланча кызматта иштейт, түгүнчө кызматта иштейт деген бир мансап кызыгууларынан тышкаркы бир баалуулуктар дагы бар. Ал критерийлерден жогору турган нерсе бул ар бир иштин, мейли ал абройлуу, элге көрүнгөн, аптарикаттуу иш болбосун. Ал мындай катардагы эле жөнөкөй эле бир жумуштар болсун. Мейли ошонун катарында мындай элге көрүнгөн бир кадыры барктуу бир карьера жасаган бир жумуш болсун. Орто бир деңгээлдеги бир кесипкөй бир жумуш болсун. Бул негизги нерсе ар бир иштин мыктысы болуу жана ошол иштин устасы болуу. Кесипкөйдүк, профессионализм мындайча айтканда. Эгер бардыгыбыз жөн гана ошол элге көрүнүп, эл дей турган карьераны, кадыр баркты, авторитетти ойлой турган болсок, ийгиликтүүлүктү бир акча менен, байлык менен өлчөй турган болсок, атак менен өлчөй турган болсок, анда мындай коомду, элди ким алдыга сүйрөйт деген суроо пайда болот. Келечекке ким салым кошот ошондо? Көз алдыңызга бир мындай бир элестетиңиз. Биздин ушул мусулман жамаатын караңыз, мусулман коомчулугун караңыз. Канчалаган жаштар, жаш улан кыздар өзүнүн эркинен тышкаркы бир кесиптерге ушу ата-энеси каалаган үчүн эле, ата-энеси ушул балам сен мындай болушуң керек. Биз ошол кесипке умтулуп жетпей калганбыз. Кызым сен баландай кесиптин ээси болушуң керек. Сөзсүз ошондой болушуң керек деп таңуулаган ата-энелер бар. Кызым сен мейли 7-8 жыл окуп болсо дагы доктур болушуң керек. Доктур болбосоң болбойт деп кызыбы, баласыбы каалабаса деле ушул кызын, баласын ушу эл менин уулумду, баламды белгилүү доктор, атактуу доктор деп айтсын деп ошондой бир окууга тапшыртып, ошондой иштерде иштетип жүргөн ушундай бир аргасыз бир мажбур тагдырлар дагы бар.